Айнагүл аттуу боорукер аялдын бир уул, бир кызы болуптур. Балдарына таалим тарбия берүү максатында алып, аларды алыскы аймактарга жөнөтөт. Ошентип арадан жыл өтүп. Апа, Амансыз папа? амансызбы? Аламды кесип, алыскы жерлерден билим алып, илим таанып келдиңер айланайындарым. Кубанычым койнума батпай турат. Апа, биз дагы катуу кубанып турабыз. Апа, сизди жана үйдү абдан сагындык. Айланайындарым десе, кеткениңерге 3 жыл болуп калыптыр. Эл таанып, жер көрүп көңүлүңөргө жаккан өнөрлөрдү үйрөнүп келди деп жибердим эле. Кана, эмнени үйрөнүп келдиңер? Айткылачы. Апа, мен көзгө атар мергенмин. Эгер алып кара куш кичинекей чымчыктай болуп көрүнүп, асманда бейик учуп жүрсө дагы, мен аны бир ок менен атып түшүрө алам. Анан дагы мен алакан менен төлгө салам. Бул дүйнөдө да, аркы дүйнөдө да эмне болуп жатканын айта алам. Апа, мен кандай гана ачкачылык болбосун, баардыгына азыктап алам. Ал эми капилеттен бизди душмандар басып калса, менин бир гана сөзүм менен жер асты үстүн болуп, бизди жер астына алып кирип кетип, душмандардан сактана алабыз. Мен болсо заматта шамалдай бат жүргөн чоң кеме жасай алам. Ага отуруп, эң каардуу деңизди суусу арылдап батаккан дарыянда сүзүп өтсө болот. Эч бир борон чапкын жолто боло албайт. Дагычы мен 7 жыл мурун өткөн кумурсканын изин таба алам. Ошондой эле мен бат чыркай алам. Керек болсо, суунун үстүнөн да чыркап өтө алам. Окмушко азаматсыңар. Апа, айтсаңыз, кемебиздин өнөрүбүз мыктыраак экен. Биз такыр бир чечимге келе албай койдук. Талашып, тартышып жатып чарчадык. Кимибиздин өнөрүбүз жакшы экен. Кимибиз күйүмдүү экенбиз. Өнөрүңөр жакшы, жана маанилүү экен. Бирок бирөөңөрдүн өнөрүңөр мыктыраак деп айта албайм. Аны жашоо өзү көргөзөт. Андан көрө эртең шаарга жөнөгүлө. Ал жерден бардыгы билинет. Бир өтүнүч, ал жерден бириңер колдоо көрсөтүп чогуу жүргүлө. Азыр болсо келгиле, айланайындарым, Тасторконго отуралы. Алыста кандай жашадыңар, эмне көрдүңөр айтып бергиле. Жүргүлө, жүрө койгула. Жүрүңүз. Эртеси күнү таң эрте Айпери менен Турат кимдин шыгы маанилүү экенин билүү үчүн шаарды көздөй жөнөшөт. Анан караса эле. Ой, тигинде. Эмне я? Өрттейин десең түтүн жалын көрүнбөйт. Эл дүрбөлөң. Же шаарды бирөө басып алганбы? Эмне болгонун сураштыра коюш керек го. Мына ул карыядан сурай койбойлубу? Урматтуу аксакал. Бул жерде эмне мынча дүрбөлөң? Эл кайда качып бара жатышат? Каты күн. Куурадык. Ой ата, эмне болду? Түшүндүрүңүзчү. Тигил биздин болбос хандын жалгыз кызы актамакты түндө уурдап кетишиптир. Чын эле жаман болуптур. Амна эч ким көрүп, эч ким укпаптырбы? Жок, эч ким көрбөптүр. Эч ким укпаптыр. Анда элдер эмнеге качып, топурап жатышат? Элдин качканынын себеби тигил болбос хан элди чогултуп, эмне болсо дагы менин кызымды табасыңар. Таппасыңар баарыңардын башыңарды кесем деп буйрук кылды. Ошон үчүн эл дүрбөлөңгө түшүп жатат. Байкашыма караганда силер эр жүрөк көрүнөсүңөр. Балким бизге жардам бересиңер, я? Кызды алып качкан убакта биз жок болсок, кантип тапмак элек? Биз сыйкырчы эмеспиз да. Айпери, сен такай эле 7 жыл мурун кызды таба алам деп каласың го? Кана аның чын болсо айтчы, кайда кетти ганның кызы? Кана. Ал жер үстүндө эмес. Аба менен кетиптир. Кандайча? Жер менен эмес? Анын канаты жок да учуп кеткидей. Ошол, ал абада учуп турда. Турат, сен алаканың менен дагы билип бере алам деп мактанып калчу элең го. Кана, эми кезек келди. Алаканыңды карап, айтчы, хандын кызы кайда экенин? Мына. Оба, сеники туура экен. Алар жер менен кетпептир. Ханның кызы актамакты түнкүсүн Тойбос ханның буйругу менен алып кара куш эңип кеткен экен. Түшүнүктүү. Ушул Тойбос хан Тойбос болду го. Эми кантер экенсиңер? Анын алып кара куштан сырткары жоокерлери да көп. Анан ага жетиштагы азап.
Ал Тойбосхан қайда тұрат? Жері қаяқта? Тойбосхан деген тетіге алысқы шараққан суының арқы yüzінде тұрат. Ал жерде көпірі дағы жоқ. Ал суының ар жағында чоң қара саз бар. Ал саздан ешкім өтіп көрген емес. Ай, жетесіңер бия. Қолыңардан келе бе? Чынында қиын екен. Тосқолдықтар көп болшыдай. Алыңар жете бия. Тойбосханға жетіп, хандың қызын алып келе аласыңар бия. Егер ішке жарап, бізді Болбосханның қарынан сақтап қалар еліңер. Елге жардан берели. Албетте ата. Апам айтқандай, бірімдіктүү болу зарыл. Жүр Айпери. Жүр. Жолың қаршыдыр, жолдошу арқытыр болсын. Омин. Аз жүрүштүбү, көп жүрүштүбү, натыйжада биздин каармандар аксакал кеп кылган дарыянын жээгине келишет. Ой, чарчадым. Бираз эс алып тамактанып алсак кантет Айпери. Сен кайдан болбосун азыктап алам дедиң беле? Ооба. Албетте, күч топтоп албасак болбойт. Турат, сен кемени кантип куруу керектигин ойлонуп тур. Мен тамак даярдайын. Даамдуу тамак даяр бол. Тамак даяр. Жеп алалы, кел. Кандай сонун. Күч кубат топтогон соң Турат менен Айпери суу менен жөнөшөт. Алыс жактагы жээкти карап Турат мындай дейт. Эй! Ак тамак көрүнүп жатат. Көл жээктей басып жүрөт. Бирок жанында Тойбосхандын сакчылары бар экен. Ай, жакын барыш кыйын болуп калды. Анткени орто жолдо саз бар экен. Сен тез чуркаганда суу үстүндө кайкып калам дечи элең го. Ал айтканың чынбы, тамашасы жок эле? Тамашасы жок эле айткам. Азыр көп болосуң. Айпери шамалдан дагы тез чуркайт. Турат көз ачып жумгуча ал актамак аттуу канзаданы кемеге алып келип калат. Тез чуркаганыма эми ишендиңби? Ой, баракелде. Ой, азаматсың. Ай, карасаң, тегил Тойбосхан аркабыздан алып кара кушун жөнөтүп турго. Ал эми бизден хандын кызын талашат. Анан ал кемеге кол салып, бизди чөктүрүп коюшу мүмкүн. Турат, сен таамай аталам деп калчу элең го. Өнөрүңдү эми көрсөтчү. Тезінен маға қол топтоғыла. Мен мұның түбіне жетем. Желдеттер, мен әрчігіле. Турат Айпери жана канзада актамак аксырайды көздөй шашып жөнөшөт. Болгула батырактан. Болгула. Акырын кыла. Мен бир нерсени угуп жатам. Ой, бул Тойбосхан жокерлер менен келатат. Ай, булардан качыш кыйын болуп калды го. Өнөрдү көрсөтчү кез мага келди окшойт. Кана, кара жер, асты үстү бол. Жер аңтарылып, каармандар ошол замат жер алдына кирип кетишет. Тездегіле, мен аларды көріп жатам. Азыр баштарын алам. Қана тигелер, азыр эле турушпады беле. О, кудуреттүү падышам. Сиздин сулууңузду адамдар эмес, шайтан өзү алып качкан окшойт. Эмне деп келжиреп жатасың? Кайдагы шайтан? Ооба, шайтан. Мен сизге эмес, сиздин атаңызга дагы кызмат өтөгөм. Ушунча болуп мундайды биринчи жолу кезиктирип жатам. Ойлонуп көрсөңөр, суу үстүндө ким чуркайт? Асмандагы алып кара кушту ким таамай аталат? Ким жерди асты үстү кылып, анын астына жашынып калат? Айтканым үчүн жазалабагыла. Бирок бул шайтандын гана иши. Туура. Шайтан булары менен бир окшойт. Ошондо менин колдоочуларым бар экен да, Менин жашагым келет. Андыктан мындан ары киши урдабайм деп көзүңчө ода берем. Кана, кеттик. Мына ошондо жер силкинип, хан сарай кошо титирейт.
Аны көргөн эл үркүп, тоону көздөй качат. Ой, бұл тигил той босқандың өзін қорқытқан, жерге кіре қачқан, сууда чурқап, асмандағы құшты атып түшірген шайтан қоя. Мына, хан сарайға келдік. Ақырын шықла, қорқпағыла. Ей, ел жұрт қайда кеткен? Енсірейт қошар. Бәлкім қайсыл бір майрамға кетішкендір. Ой, жол жүріп чарчадым, ес алалы. Анан дел іздесек болытта. Алғач, ойланолу, аларға яқы кетішкен. Ова, азыр от жағып, жылынып, тамақтанып, чай içeli. Bir отолы ханды күтіп, қолына қызын тапшырып, үйге қайтауыз. Жүргілі. Тоого ел менен кошо болбос хандагы качат. Тоо этектеп жатып, шаарда эмне кызык болуп жатканын көрүш үчүн алыска айылына дүрбү салат. Эй, тегил бизден шаарда түдөн чыгып жатат го. Эмне өртпө? Улуу урматтуу ханым, биле албайм. Бирок өрткө окшобойт. Балким бирөөнү жөнөтөбүз, көрүп келсин. Эй, өзүң билип кел. Сен сакчылардын башчысы эмессиң бе? Ханым, мени аяңызчы. Ал жерде той босқан корккон шайтан болуп калсачы, балким ыктыярчы таап берем. Байкап көр. Зындан менен коркутсам, тез эле табылат. Ассаламу алейкум, ханым. Алейкум ассалам. Ал жерде шайтан жоқ. Кандайча жок? Жер асты үстү болгонун өз көзүм менен көрдүм го. Ал нерсе шайтандын гана колунан келет. Башында мен дагы коркуп, эл менен кошо качкам. Анан ойлонуп көрүп, эл менен сүйлөшсөм, шайтан эмес экен. Шайтан болбосо, анда ким ал? Алар деген алыс жактан билим алып, ушундай өнөрлөргө ээ болуп келишкен биздин айылдын эле балдары. Сен аларды билесиң бе? Ооба, эл менен сүйлөшүп, баарын билдим да. Жакшы. Анда барып текшерип кел. Элге ишенип болбойт. Мен ошол жерден келатам. Текшерип, тактап, анан сизге ошону кабарлайын деп келдим. Сүйүнчү. Ал жерде эки эр жүрөк менен кошо сиздин кызыңыз бар. Ой, андай болсо, кеттик сарайга. Кеттик. Хан сарайга кайтканда Турат менен Айпери хандын Актамак аттуу кызын хандын колуна тапшырышат. Кызык, кана тапкычтык жайым бар эле. Сиз биз тууралуу жакшы билесиз. Билем. Эми айтыңызчы, кимибиздин шыгыбыз керектүү жана маанилүү? Балким сенике. Бирок Беркинин шыгы жок, кыйынга турмак. Ой, абдан кыйын экен. Кечирип койгула, менде жооп жок. Анда урматтуу ханым, кармабастан кое бергиле бизди. Макул, жарайт. Бирок өзүңөр жооп бергилечи. Кимиңердин шыгыңар маанилүү? Урматтуу ханым, ойлонуп көрсөңүз, жооп абдан эле оңой. Биз болсо шашып турабыз. Караңгы киргече үйгө жетели. Макул. Анда эртерээк үйүңөргө жетип алгыла. Ал эми апаңарга акылдуу, биримдиктүү, күчтүү, ынтымактуу балдарды тарбиялагандык үчүн салам айтып кала. Азаматсыңар. Макул, жакшы калыңыз. Жакшы баргыла. Апа. Айланайын, айланып кетейин дерим. Апа, биз эми түшүндүк. Көрсө, күч биримдикте экен. Бардыгын ынтымак жеңеткен. Туура айланайындарым. Ырыс алды ынтымак деп пекеринен айтылган эмес, айланып кетейин дерим. Ошентип каармандар үйүнө келип, энесине ыраазычылык билдиришет. Бекеринен эл арасында ырыс алды ынтымак деп айтылбаса керек. Балдар, силер кандай деп ойлойсуңар?